Кыскасы мындай да. Мен портал группалары ташып кетип атпайбы машинанчы. Жолдун баарын тең портал машина менчик машиналар экен. Сол иштеп атасыздарбы? Жок. Иштеп атасыздарбы? Жок. Эвакуатор иштеп атат да? Эвакуатор жок, салам алейкум. Биринен бери иштейлик. Биринен бери иштейлик да? 1 февралдан бери токтогон, ошондон бери иштейлик. 2 жылдан бери силердин мыйзамсыз порталга жүктөө алып кетип жатыптыр. 2 жылдык акчаңарды мыйзамсыз чөнтөктөрүнө чоңдор милициялар ушулар чөнтөгүн салып жүрүшүптүр. Ошол туурабы? Мырза айтсаңыз. Жок. Жок. Сен фактически мисалы 16 километрге чыгарып атпайсыңарбы? Тариф канча чыгып кетет? 10 миңден нары чыгып кетет. Отур. Тарифте чыгарбайсыңарбы? 10 Сиз ошону предлагать Жок, мына. Сен айтсаң фактически караш кетти. 1 километр калган, 10 километр калган кандай болот? Знак барбы? Токтомго болбойт. Камера. Жок, мен күтүп Колобу. Жок. Мамлекет колобу айырмасы жок. Эмтиген тияктан мисалы сурап көргүлөчү. Эме портал жок да 1 айдан бери. Андан кийин канча 1 ай 40 күн болду, ошондон мен алып кетпей атат да. Эмне үчүн эвакуатор жок болуп атат? Эвакуаторго Ош базары тазалап атат. Ош базарда жүрүшөт. 1 февралдан бери токтогон, ошондон бери иштейт. Эвакуатор иштеп атат да? Эвакуатор жок, салам алейкум. Бош эмеспи же, жокпу? Камера жок. Камера жок. 3 күн байланыш өтпөй калды. Камера жок. Гайлар качып кетпеди өмдү. Машинада өкмөттүк болобу, менчик болобу айырмасы жок. Биз баарын салып кетебиз. Эми менчик машина салып кеткенге мыйзамдуусу аны биздин пресс-службадан сураган, ошолор тактап берет дейт. Булар билет. Мыйзамсыз эмес экен. Менчик машиналар эвакуация жасалбаган. Өзүңүз көрүп атасызбы? 40 күн мурун мен ишке салгам. 40 күндөн бери bir эвакуатор жок. Өзүбүздүн көзүбүзчө звонить кылды, айтышты. Эме эвакуатор бошоп атат, Ош базар тазалап атат деп. Эми эле Ош базардан туура келдик го биз, соттон. Ошол жакта. Көрдүңүзбү бир эвакуатор? Көргөн жоксуз. Милициялар чыгышты. Ай, байке келип кетпейсиз, бир сүйлөшөлү, такташалы. Сиздин машинаңызды алып кетип калыптыр, байкабай алып кетиптир. Ошондой да сөз болобу? Байкабай менин машинамды алып кетип калышыптыр. Машинаңызга да жазып койбойсузбу дейт, Аким Токталиев дейт. Ошондой тийбедилик дейт. Ошо эле кай койсоңуз да ошо тийбедилик дейт. Ошо жазылбай калыптыр дейт, ошондон алып кетип калып тура балдар дейт. Адашып дейт. Ошондой да сөз болобу? Азыр аты айтылды. Асылбаева Гүлшат Кадырова. Асылбай Гүлшат Кадыровдун сабатсыз, татыктуу эмес, элдин кызыкчылыгын иштебей, бул осо портал групптун кызыкчылыгын иштеп атат. Байке, эгер туура эмес берип койсом, сот берсин. Эмне себептен бул портал групп жана эвакуаторлор да автоунааларды шаардан ташып кетип аткан, ошолорду сотко бердиңиз. Эмне себептен? Кыскасы мындай да. Мен портал группалары ташып кетип атпайбы машинанчы? Бул эмне үчүн ташып кетип атат деп эле мен таң калып жүрсөм. Туура мыйзамды алып атабы, мыйзам салып атабы деп. Анан бир күнү карасам, мен машинамды кошо алып кетип калды. Анан иликтеп көрсөм, шаар боюнча мыйзамсыз жасап аткан экен. Булар мыйзамсыз иш алып барат эле. Мыйзамсыз баардык жерге керекпи жол белгилери, кереги жокпу, бүт баарын коюп эле, порталдардын баарын коюп коюптур. Портал машина менчик машиналар экен. Анан алып кеткенде машинаны 1350 сомдон алып кетет экен. Ал салганда 2ден машина салат экен. 2ден салганды ойлодум да, 1350 алып атса, тегин алса, ошондо мен ашып кетсе, жарым эле төлөш керек эле дедим. 670 сом эле төлөшүм керек эле. Эмне үчүн 1300 төлөсөм, акасы эмеси дагы пресс-куранты дагы жок экен да. Булар асмандан алып алыптыр. Буга ким кандай баа коюлган? Ар кандай баа, өзүнүн башына кандай баа келсе ошондой болду да. Биринчиден эле эмне болгон? Тиги бизде антимонополия деген бар го? Ан менен бааны өзгөргөн, бааны көзөмөлдөгөн. Ан менен макулдашкан жок экен. Милиция менен тиги гайлер менен антимонополиянын бириккен договор жок экен.
машина алып кетиш үчүн ал өкмөттүн гана машинасы алып кетиш керек экен. Ана мындай знак турат го, токтотуу запрещен деп. Токтотпош керек деп. Анын баарын керекпи, керек эмеспи, баары шарында коюп кое бериптир да. Анын алдына портал алып кетет деп анда кое бериптир. Портал качан алып кетет экен? Мен аны иликтесем, портал качан мен машинаны жеке коюп койсом, ала албайт экен. Эгер машинамды жолдун ортосуна чалып кетип калсам, тоскоол түссөмчү, ошондо гана алып кетет экен. Кыймылдыкка тоскоол түссөм, ошондо гана алып кетет экен. А так алып кеткенге акысы жок экен да. Бүт партияң бул коррупционун чоң схема түзүп алышыптыр. Милиция, антимонополиянын директору, МВД, бүт партияң коррупциону. Порталдарды көрдүңөрбү? Кимдин порталы иштеп атат? Портал иштеп атат только кимдики? Частныйлердики, милициялардын порталы экен. МВДнын, министрлердин порталдары иштеп атат. Башка эчтең портал эмес. Мынакей көрүп атасызбы? Бир ай мурун алып кеткен менден. Машинамды. Бир ай мен сотко кайрылып койдум элем. Мына бир айдан сотко кайрылып. Эмне сарса? Мына кара. Бир да портал жок, сүйлөп кеткен. Ошону байкадыңар, байкаган жоксузбу? Ооба, байкап атасыз. А өзүңүз барып келдиңизби ошо портал, порталга барып, фирмага барып сүйлөшүп көрдүңүз? Эмнеге? Жок, ошо порталга бардым. Барсам, биздики мыйзамды иштеп атабыз дегенде мындай дейт. Андан кийин бир жакындар кайта барып карасам, бир айдан бери иштебей турабыз дейт. Эмнесе дейт? Бизде договор жок, договор жаңы түзүп атабыз дейт. Мына. Канчадан бери элдин канын соруп, элдин чөнтөгүн салып, бир келе коррупционер үчүн канчадан миңдеген кишинин эмесине калып атышат. Ал мен чакырышкан. Милициялар чакырышты. Ай, байке келип кетпейсиз, бир сүйлөшөлү, такташалы. Сиздин машинаңызды алып кетип калыптыр, байкабай алып кетиптир. Ой, ошондой сөз болобу? Байкабай менин машинамды алып кетип калышыптыр. Байкап түш керек экен, кимдин колунан келет, ким арыстан, ким арыстанбайт деп. Ошондой да кызык болобу? Анан портал неме дейби? Мындан кийин сиздин машинаңызды албайбыз дейби? Машинаңызга да жазып койбойсузбу дейт, Аким Токталиев дейт. Ошондой тийбетелик дейт. Ошо эле кай койсоңуз да ошо тийбетелик дейт. Ошо жазылбай калыптыр дейт, ошондон алып кетип калып туруп балдар дейт. Адашып дейт. Ушундай да сөз болобу? Адашып алып кетишет экен да. А бөлөктүкүн адашпайт экен да, меникин адашып калды экен. Анан келишимге кел деди, мен келишимге келген жокмун. Порталдын кишилери чакырды, акчаны кайрып бересиз, жок айткан жок. Мен өзүм үчүн жасап аткан жокмун. Мен коомчулук үчүн, эл үчүн жасап атам. Эл үчүн иштейм. Мынакей, могу сотко келдик, мына. Могу судья Жамболотов Улан Кубанычбеков деген ошо судьяга келип, азыр ишти карата баштайбыз ошол. Ошол үстөн соттолуп, Ооба. Анан жок, баарына кызыгы. Прокурорго берсем, прокурор айтып атат, мыйзамды иштеп атат дейт. Кандай мыйзам? Ошон үчүн кат берип атат, мыйзамды иштеп атат. Азыр соттон айтабыз го, мыйзамды иштеп атат. Эми прокурорду бияка чакыртам. Мыйзамды иштеп атабы, иштебей атабы? Милициянын гаилерин да чакыртам бияка. Мыйзамсыз экенин. Анан кимди да кошо чакыртам. Тиги антимонополиясын кошо чакыртам. Эмне үчүн силер көзөмөлгө салбайсыңар? Эмне үчүн силер коррупционер жолун түзүп алгансыңар деп. Демек агай, буларда антимонополия менен эч кандай келишим жок. Жок, А мына бизде чакырып атат, сотко киресиз. Сотко кирели, жок, чогуу кирели. Сот ачыкта. Требованием входим. Обязательно портал выплатить мне 200 за умноженную повестку, взыскать с портал групп моральный вред в сумме 500 тысяч сомов, взыскать за юридическую услугу портал групп 50 тысяч сомов. Дополнение. Так. Анда bir ходатайством бар. Ходатайство номер 1 в суде Ленинского районного суда Бишкека Жамболотов, естественно, Токталиев. Ответчик ОСО портал групп. Ходатайство номер 1. Для всестороннего полного и объективного исследования обстоятельств дела, имеющих существенное значение для правильного разрешения вопроса по моему исковому заявлению о защите прав потребителей перед судом ходатайствует. Истребовать у руководства портал групп следующие документы. Устав свидетельства портал групп, договорные отношения, обязательства между портал групп и ГУВД, МВД на эвакуированную транспортную средство на спецавтостоянку.
Расчет калькуляции, запросить тариф на эксплуатацию, на эвакуацию одного автотранспорта, декларацию доходов с Государственной налоговой инспекции за 22 по 24 годы, договор на аренду на территории специализированной автостоянки. Мұны емне үшін айтып атам, себепті айтып атқан сен, бұның бардың, бұларда документ, үшін документтері, бұлар осы портал группта жоқ. Бұлар жашырын, налогтармен жашырып іштеп келетет, біреуінің чөнту үшін бір daha тиын ақша төлеуі. Аға далил, квитанция беріп атат, квитанцияда жазылып атат. 1350 сом төледі деп жазылып атат да, и осы жерде айтат, налогтан бошотылды деп жазылып атат. Так, квитанцияларын көрсетейін сіздерге. Мынаке. Охранасы жазып беріп атат. 30 сом төлеп атат охранаға. Охрана төлеп атат. Бұяқта 12% НДС, налог с продажи 2% қармау атағыз деп жазып беріп атат охрана. А портал группада болса, мына квитанциясында жазып атшат демедіп. Налог с продажадағы жоқ, НДС-дағы жоқ, бүт бары нөл, біз бошотылғамыз деген квитанция беріп атшат. Ошонда күнмен сұрадым, что бұлар налог жашырып жүршетті күнге чейін деп. Анан екінші, истребовать с руководства ГУВД следующие документы. Договорные отношения обязательств между портал групп и ГУВД. Себептен эвакуация қылардың алдында договор болуш керек экен да, портал групп менен МВД-ның ортосунда договор болуш керек экен. Андай договор эч жерде жок экен да. Анан калькуляция болуш керек. Калькуляцияны эмен түзөткөндө канча аралыкка ташыш керек, канча кеш керек. Булардын бир калькуляциясы бар экен, жазып коюптур. 16 километрден бери алып келебиз машина деп, ошондой жазып коюштур. Фактически 16 эмес, ашып кетсе 1 километрден 1,5-2 километрге чейин ташылат экен машиналар. Булар 16 километр калькуляция. Калькуляциясы антимонополия менен бекилген эмес. Келишим менен такталган эмес. Калькуляция түзүлгөндө антимонополия, портал групп, анан МВД үчөө бирип түзөткөндө. Ушундай болот деп хронометраж өткөрүш керек экен. Булар хронометраж өткөрбөй эле асмандан алып коюптур. Охранебиз 5 болот, бухгалтерибиз 3 болот, контроль жасаган кишибиз 4 болот деп ойлошун, ошолордун зарплаталарын баланчылыкта ошо зарплатасына чарп анан ошо менен 1350 болуп калган экен. Расчет калькуляции по себестоимости пробега автомобиля по эвакуации транспортного средства на штрафную стоянку. Üçüncü, истребовать у руководства службы антимонопольного регулирования при Минэкономике. Следующий документ, методика расчета. Она приказ о внесении изменений в службу антимонопольного регулирования. Еч приказ жоқ екен. Қанша сомға ташыш керек, қанша қылыш керек. Алар эмне кылыптыр? Портал групп bir қағазға жазып алып келтір. Мына биздин калькуляциябыз деп. Ошо калькуляцияны бекітіп қойыптыр да, емесі, директоры. Же ошо антимонополия директорының да чочуар айтып қойын, билими жоқ көрінеді. Булат менен келіп алған, қандай келіп алған ишке түшүнүгү жоқ бу, что антимонополия ушунун баарын текшериш керек dedi. Колой бериптир да. Болду да. Мен ошону мынакей берейин. Биз мыйзамдуулукту, тартиптүүлүктү сактап алсак, ар ким башына оюна келгенин баарын жасай берет экен, элдин баарын эсе берет экен. Атай мыйзамсыз знактарды мыйзамдаштырып алат экен. Атай МВД министрлик менен тиги Улан Ниязбеков деген эл үчүн иштебей эле, өздөрүн милициялары үчүн эле иштетип эле эми мындай деле кылып койсо болмокту. Болуптур. Мыйзамсыз турса машина знака туура эмес койсо, штраф жазып туруп айна-айна чаптап кетсе болот да, туурабы? Аны ташытпай эле. Мына мага штраф салат экен, мыйзам туруп калсам 300 сом салат экен. Мына 1000 сом да. А мен 15 күнгө чейин бир ай төлөп койсом 350 сом төлөйт экен.
А мен машинам сүйреп кетсе 1350 сүйреткенде, бір емес 2 машина сүйрегенде 2700 сүйреп кететкенде. Ал еш өкіметте 1 сом түшпей еткен пайда. Bir gana çötüken Ulan Nezbekov'tun kişilerini çötüken. Oşların çötüklerini çötüken. Adar el için işteki gelbeytken. Men hukuk korgooçu, advokat katары men onu çıkmayla koysam bolmok. Vaktını korutup. Koyçu. Sen açtın bana. Sen 300 somdan kurtultalı. 1300 somdan da üstüne koşup bereli. Sen top onu çıkmaya kaldık. Men onu çıkmaya kalgan jokum. Hukuk korgooçu, advokat boluptur. Men mamleketibizge korrupsiyaga ошо жардам берейин деп атам. Болгону ошол меники. Ошон үчүн мен сотко келип отурам. Мынакей сотко канча кишини чыгарып келбейчи. Ар кайсы сот болот. Менен бир соттон сурарым, сиздер требование берип, привод кылбасаңыз, анда келбейт. Себеби эмне үчүн келбейт? Алардын артасында прокурор турат, милиция турат. Ошон үчүн алар келбейт, тоготпой турат. Дагы айтайын деген прокурор кайрысамчы? Аз кайра ошого жеткенде, Прокурор айтып атпайбы? Мыйзамды иштеп атат деп. Эгер алар мыйзамды иштеп атса, мен мыйзамды иштесем, анда мен сотко бассын, анда мен жооп берейин ошого. Урматтуу соттарымда калькуляциясы мына моунда экен да. Калькуляциясы болду, эчтеке жок. Ким түскөн, эмне түскөн, ким утверждать кылган жөндөр алып ушундай барактар экен, ушуну беришти мага. Эмеден. Мен экономика. Мына ушун запрос требования кетиресиз анан. Анан неме, дагы могу неме белгилеп койсоң, сиз заверить кылууга квитанцияларды. Мынакей калькуляциясы мынакей. Ошонун негизинде 1350 сом элди мыйзамсыз салып жүргөндө bizde ellerimiz için sot ayrılacak. Öyle de milisalar koşu жүрсө, бар алып atsa, bu mıyzamdı kendi öyle var, öyle öğretken de. Anın ekінші eller көп öz okuğun korgosu gelişip etkende takırçı. Emi bol akça üçün men Вақтың қорытан бұл теңдік жүремді еткенде. Кеп бол болғыды емес деп. Осы бол болғандың чоң жаралы өтпай жараларын бар екен. Елдің наразысыл көп өтеді осындан. Кішіне көп өтеді. Көрінсе, біреуде налог қармауат ауыстайды, біреуде жоқ. Мен жаңағы налогыдан сұрап атқан ошо болуп атат да. Эмне үчүн тегинен налог кармалып атат да, 30 сомдон налог кармалып атат. Жана штрафтайга. А 1300 сом вообще налог жок деп кармалып атат. Айкада запрос кылган. Других ходатайств нет? Жоқ, пока жоқ, урматтуу сот. Пока нет. Анан кийин да бир ходатайство ошо портал групптордун представителин кошуп чыгарсак ушака сотко. Бизге акча талаш болуп кой, акча туура алдыбы, алган жок. Портал группунун представители Представитель группы, анан антимонополияны, анан ошо портал группунун. Генеральным директором является Каяналиев Назарбек Башибекович. Ну, адрес Шумилова. Хорошо. Уже требования берсеңиздер өзүнө. Сегодня предварительное судебное заседание. Основное судебное заседание өтөрсө болот. Болот. Жок. Аны убакыт көп өтпөйт болот. С учетом мнения сторон.
Основной когда предварительное судебное заседание объявляется закрытым, Эми Урматтуу сот ушунун айтып аткан себеби мындай болуп атат. Тагы эле ушундай 19-жылы Коопсуздук шаардагы мыйзамсыз 17 мыйзамсыз жол белгилерин коюп койгон. Ошондо Молодая гвардия жибек жолунда мен бир жолу бусуп кетсем, мага штраф келди 3000 сом. Мен эртеси барып алып туруп 7 жолу буссам, мага штраф келбейт. Анан ушуну соттошту. Эмне үчүн мен бир буссам штраф келет мага, 7 жолу эмне үчүн буспай келбейт штраф деп. Ошондон сотко бергем Октябрьскийге. Булар эмне мага штраф келбей атат, ушуну тактап берген деп. Анан тактап берсек, ушунда Октябрьский сот чакырганда милициялар чакырды, Бишкек сервисти чакырды, мэрияны чакырды, көп кишилер чакырганда, ошону таксак 17 мыйзамсыз знак коюп койгон шаардын ичине. Ошонун баарын тең алдырганбыз. Эми үчүн ошо эл үчүн иштепчи, мен эл үчүн жасап, ошону 17 мыйзамсыз. Эми ушул кайталып атат да, мына эмеси. Картал группасы аса бир эмес 2 жылдан бери ушуну мыйзамсыз иштеп келет. Мен сизге кайрылып сурап атканым эме болчу да. Налоговый декларация сурайды, канча төлөп атат деген сөз ошондон чыгып атат. 2 жылдан бери булар эмнени жашырып келет? Өзүнчө башка эме берсеңиз болот. Макул. Ошону ошо мен ошону кичине айтып берип аткан ошол болот да. Анын тиешелүү органдарга берем да. Ошо. Требования жазып берели. Ооба. Урматтуу көрүүчүлөр, жаңы эле соттук процесс болду. Бирок берки портал группунун өкүлдөрү келген жок, тиешелүү кызматтын дагы өкүлдөрү бирөөсү дагы жок. Сот башталды. Бирок сот дагы бир 12 мартка жылды. Ага чейин биз толук иликтеп, жиликтеп чыкканга болгон күч аракетибизди жумшайбыз. Акина жаңы эле сот башталды. Алдын ала угуу болду. Бирок берки тараптан эч ким келген жок да. Бирөө дагы баары айтылган, берилген. Келбей аткан себеби эмне дейсиз? Келбей аткан себеби портал группунун артында прокурор турат, жашырып, артында министр турат, жашырып. Ошон үчүн булар тоготпой атат. Прокурор турат, мен тоготпой эле болсун, коомчулук тоготпой эле болсун, бирок сотто тоготуш керек эле да. Сотто да тоготпой отурушат. Мына эмки кайта калтырды, кайсы күн калтырды бизге? 12 мартта, 12 мартта саат. Эми дагы бир чакырабыз дейт. Эми келбесе айттым, анда мажбурлоо жол менен алып келге дедим бияка. Булар себеп дегенде, мына өзүңүз эле көрүңүзчү жолдун баары тең. Эгер мыйзамды иштесе, эмгече иштебейт беле туурабы? Эмгече ташыбайт беле? Кана эмне ташыбайт? Токтолев кайрылды деп баягы эмени эстеп атышат да. Биринчи жол баягы дорожный знактан кетпеди беле? Молодая гвардия менен жибек жолдо туура эмес турат деп 17 мыйзамсыз знактар атап бир алдырбадым белем. 19-жылы. Эми ошол дагы эле ошого окшош кайрылуу болуп атат. Мени чакыртып, тияка чыгарып атат, бияка чыгарып атат. Эми соттошпой эле койгула, тинтип койгула. Компенсацияңарды, материалдык чыгымды баарын төлөп бересиздер. Мен ага өз кызыкчылыгым болсо төлөтүп алып басып кетип калмакмын да. Жана гайлар аткан машинеме чоң жазып коймокмун. Токталиев акимдин машинеси деп. Эч ким тийбейт жолдун ортосуна коюп койсун дагы. Бирок андай болбой жок, ошону айтып атабыз. Ошо. İşte öyle koydum. Эмне иштеп? Канча болду иштеп атканына? Аны içine girip taktığımız beklesin. Pортал эмеспиз. Абияктын Порталдын инспектору. İşine giriyorsunuz, lибо bizden Уксанда пресс-служба var, ошого кайрылсаңыз. Теги иштешесиңер десилер, да? Нени? Биз Бияка. Полиния ПДД да. Биз бөлүнөбүз, порталга өзүнчө инспектор бар. Өзүнчөлөрбү? Каякта булардын жетекчилиги? Жетекчилиги ал тиги Горгайга бар. Ошол жакта отурабы, бияктынбы? Берди охранасы эле отурат да, Горгайга барып пресс-службага кайрылсаңыз. Жок, бул порталдын өзүнүн пресс-службасы. Сиздер мененби? Биздин пресс-служба. Силердин пресс-служба? Тактап болсоңуз, сурооңуз бар болсо. Эми себептеринде мен сотко бергем да. Мен машинем эмеде Киевский менен Шопокко жетпей турганда машина салып кетишкен да. Салып кеткенден кийин айттым да. Бияка мага квитанция берип атышат. 1350-ге портал алып кеткен үчүн берип атышат. Анан дагы эмени берип атышат.
1000 сом штраф деді. Мақұл деді, 1000 сом штрафын төлеуді деді, біз төлеп атамыз. Портал айтыпта 1300 эмне үчүн алып атасыңар дедимдер. Ошону тактай элек да. 2 машина сүйрөп кетет. Жоктун жарым алыш керек да, туурабы? Антсын биз билбейбиз. Билбесеңиздер билип алсын деп атам. Көрсө, портал алып кеткенге акысы жок экен. 1350 сом алды. Алда туура мыйзамсыз экен баары тең. Өздөрү асмандан алып чыгарып эле өздөрү алып кетип атышыптыр да. Ушундай экен. Ошону тактап азыр сотко берип, сотко чакырып. Сиз милиция ошо билсин деп атам, укукту билсин деп атам. Туура эмес жүктөп атасыздар, сиздер жаныңарда протокол түзүп атпайбы? Туура эмес, эч кандай келишим да жок экен. Мындай түзгөнгө знактар да туруп атпайбы? Запрещен деп. Алардын баары тең мыйзам сарга жерге мыйзам коюп койгон жөнүндө айтып атабыз. Ошону. Сол иштеп атасыздарбы? Жок. Иштеп атасыздарбы жак? Эвакуатор иштеп атат да? Эвакуатор жок. Салам алейкум. Кандай байке? Жаш. Кирсек болобу? Уруксатпы? Биринен бери иштелет эвакуатор. Канчадан бери? 1-февралдан бери иштейли. 1 айдан бери багай. Эмнеге? Биздин машинабызда. Машина алып келбейлер, да? Жок. Кайсы машина? Жок, турушат то машиналар. Биринен бери иштейлик. Биринен бери иштейлик да? Ооба. 1-февралдан бери токтогон, ошондон бери иштейлик. Ооба, ошондон бери иштейлик. Мен Себебин түшүндүрүп түшүлү. Мен билбейм, биз охраникпиз да, биз жөн эле кичинекей кишибиз. тура Сиз дагы? Бул жабадан аштет ачабыз, жаптет жабабыз. Эме себептен биринен бери иштеп атканча мен машинамды эме алып кетишкен да портал группчу. Ушак келип коп кошкон. 1350 сом төлөйсүң мынакей бул кассасына деди. Могу кассага төлөдүңүзбү? Бул Сиз да ошол жерге төлөдүңүз дагы? 1350 сом кассага төлөдүк. Андан кийин төлөп туруп аны сурадык. Ай бул эмненин негизинде алып кетип атасыңар, 1350 сом алып атасыңар, жоктогунду жарымын албайсыңар десек, биздин калькуляциябыз ошондой дейт. Анан барып мен калькуляциясын текшерсем мондай. Ушинтип эле жазып коюп туруп, барак элеби? Барак эле мондай жазып коюшат экен да. Ушу менен алып жүрүптүр да акчаны. 2 жылдан бери. 2 жылдан бери мыйзамсыз акчаны алып туруп. Анан бул эмен көрүп атпайсыңбы, портал туруп калды. Муну охранник 1 айдан бери иштеп атат дейт. Мен 1 айдан бери муну сотко кайрылгам да. Ошондон бери токтоп калды. Ошондон бери токтолуп калды баары тең мынакей. Ошончо токтоп. Себептен мынакей машиналар өзү машиналар жүктөп кеткен мыйзамсыз экен. Өзү жүктөгөнү жазылган. Жүктөгөнү мыйзамсыз экен. Себептегенде бул менчик машиналар экен, эч бир договору жок экен, эч бир эмелери жок. Ошон үчүн жүктөп алып кетиптир да. Бул ким үчүн иштеп атат? Бул элдин чөнтөгүнө кирип бир коррупционерлерин иштеп атат. Мына биздер министр эме Улан Найзабековпу? Ниязбеков. Ал айтканда, ай, мен келсем реформа жасайм дейт. Мына реформа жасабайлы. Мына реформа жасабыз. Стоянканы көрүп турасыңар, стоянка болгондо реформа болгондо стоянка деген современный болуш керек да. Ичинде телефон болуш. Телефондар барбы ичинде? Мындай. Мына телефон болуш керек. Телефон жок дейт. Телефон болуш керек. Охрананын отырган тамак жей турган бүт жайлары болуш керек. Уктай турган жай болуш керек. Кассанын жайы болуш керек. Тегерен баары тең видеокамера туруш керек. Прожекторлор туруш керек ичинде. Анан кийин бул площадканын бар бөлүп туруш керек да жана стоянкада. Стоянкада бөлүп турат. Ушундай болуп тур. Анан номерлар туруш керек да. Кайсы номер кандай турат. Аны бuyakta жок андай. Мына. Эчтеке жокко шарт жок. Эчтеке жок, шарт жок. Эми көрбөйсүң мынакей мына. Канча мына боолардын баары тең менчик машиналар номерларын карагылачы. Номерларын жазып алгыла да. Кимдин машинасы экен тактап алсак болот да. Нөбөр 223 АСУ дейт. Аха. Bir машина турат, 2 машина турат, 3 машина турат. Ана мына дарбазасын бар, тегерен бар тең бекитиш керек болсо сонун болду. Мына эчтеке жок. Жөн ачык эле турат, камераларды калың ичи ар жагынан чекип кире берсе болот да, биринкиден жоготпосо. Мындай өз шарт болбош керек багай? Кандай шарт болбош керек? Мына жазылган да буларга кандай да кармалыш керек, кантип туруш керек, коопсуздугу кандай болуш керек, автоунаалардын, бирөөнүн жеке менчиги да бар. Автоунаалардын өзүнчө бир мыйзамы бар. Мына, номда бар. Окуйсоңуз, шуну окуйсоңуз. Правила принудительной эвакуации перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, его хранение, применение, блокираторов колес и других видов приспособлений дейт. Ошол мыйзам аткарылбай атат. Ошон үчүн эми мен прокурорго келдим.
Баарынан кызык да. Ой, биринчи милицияга айлдым, айттым, МВДга, сен машинаңа туура эмес алып кетип атасыңар дегенде мындай айтат. Эми байке дейт, биз сизге келсеңиз дейт, биз сүйлөшөлү, такташалы дейт. Анда бирөөсү туруп айтат, сиз машинаңыз кетет, Акин Токталиев деп жазып койгон эле дейт. Сиздикин албай бөлөктүкүн алып турмагыла дейт. Билбей алып тур. Билбей алып тур, биздин балдар жаңы алып алыптыр дейт. Ага кечирип сурайбыз дейт, келиңиз дейт, штрафыңызды кайтарып берели дейт, баарын берели дейт. Ой, мен өзүмдүн кызыкчылыгы үчүн иштесем, анда бир жөндө эле мен жасып да коймокмун, тийишмек да эмесмин, кайта жыргап кетпейт белем, чөнтөгүм сап. Мен аны үчүн андай кылган жокмун, эл үчүн иштеп атам. Эми экинчи мындай прокурор момунда кат берип атат мен. Ай, МВДлар туура эмес, незаконно иштеп атат десем, эмне дейт мына прокурор? Прокуратура города рассмотрела заявление на незаконные действия инспектора, а также ответственных в Центре технического назначения МВД дейт. Служба антимонопольного регулирования портал групп по факту принудительной эвакуации автомашин на специальную стоянку дейт. Сообщаем, что в ходе проверки указанного обращения доводы не нашли свое подтверждение дейт. И начальник отдела Каимов дейт, Монтқол дейт. Егер мен туура эмес кылсам, анда мен сотко берсин да, булар эмне бербей атат. Эмне үчүн мыйзамды иштеп атса, эмне үчүн бир айдан бери токтоп калды? 1-февралдан бери токтоп. Момундай коррупциялык прокурорлор болуп атат арасында. Эми буга каршы дагы бир прокурор берип атат. Ой дейт, мыйзамды бузуптур дейт бирөөсү. Бирөөсү айтат. Кандай түшүнбөйм, бир прокурор эчтеке жок деп берип атат. Бир прокурор бузулган жок деп берип атат. Бир прокурор болсо, мыйзам бузулду деп берип атат. Мына экинчи прокурордун катын берейин. Ошо бузулган жок деген жерин окуп койсоң. Ошо бузулган жок дерин окуп коюн. Жок, мына бузулган жок деп берип атат. Бузулган жок деген бузулду деген. Были нарушены деп турбайбы? Именно. Однако при рассмотрении ваших обращений установлено, что при составлении протокола правонарушения со стороны инспектора УСМ Сталбек Улу были нарушены требования инструкции, использованные бодикамер сотрудников. Мына. Бул Ильясов деген бузулду деп берип атат. Мына. Бир отделде иштешет, бир эле суроого бир прокурор отделы бузулган эмес деп атат. Бүт мыйзамды дейт. Бирөө болсо тууралуу айтат, бузулган эмес дейт. Мына, экөө бир жерде отуруп, экөө бир кагаз карап, экөө эки бөлүп мага жооп берип атат. Момундай. Ошондой мен сиздерге айтарым ушу, мен муну эми үчүн карап атам. Элдерге кайрылар элем. 2 жылдан бери силердин мыйзамсыз порталга жүктөө алып кетип жатыптыр. 2 жылдык акчаңарды мыйзамсыз чөнтөктөрүнө чоңдор милициялар ушулар баары чөнтөгүн салып жүрүшүптүр. Чөнтөктөрүнө кирип. Эми мага окшоп сотко бербейсиңерби? Кайрылбайсыңарбы? Төлөп бер деп. 1350 эмес, эгер сотко берсеңер 50 миңден 100 миңден төлөп беришет булар. Кустуризация деген бар го бизде. Кузуп атат го бартың. Ошентип кустуриш керек булун баарын тең. Айтка. Бизге да кусуп берсин, моралдык зыян келтирген үчүн. Өкмөткө да кусуп берсин. Анан баарына кызык мага эме налог мындай налог төлөп атышат да. Бири квитанция берип атат. Бул стоянка үчүн деп 30 сом берген, э? Мына момунда кызык да баарынан. Бирөө стоянка үчүн деп 30 сомдон берип атат мага. Кармап атат. 1 саатына 30 сом. Эми бул жерде айтат, НДС 12% кармайт экен 30 сомдон. Мамлекетке 3 сом 16 тиын төлөйт экен. Налог с продажи дейт 53 тиын төлөйт экен да 30 сомдон. Эми мынакей ошондой эле квитанция берип атат, окшош мага бияктан. Бул жана 1350 сомго, э? 1350 сомго. Эмне дейт? Налог продажда 0 дейт. Налог эмеден 0 дейт. Мына көрүп койсок болот? Көрүп коелар. Бирөө 0 кылып берип атат, төлөбөйт экен. НДС 0, налог с продаж 0, 1350 сом. Портал групп. Ошол портал группта кетип атат. Эвакуацияда 1350 сом, бирок НДС, налог с продаж эчтеке жок. Бирок эми бул болсо өкмөткө түшөт экен да, ошентип 30 сом деп алынган бул жерге стоянка үчүн ага, э? Ооба. Турган жерде кадимкидей эле берип атат. НДС 12%, 3 сом 16 тиын, налог с продаж 2%, 53 тиын деп өкмөткө чыгып атат да 30 сомдон. Эмнеге ошол эле 1350 сомдон ошондой налог, ошондой
налог с продаж ошолор түшпөйт. Суроо жараткан жагдай ушул дагы. Ошондон суроо жактай болду да мага. Эмне үчүн бирөө эмне дегенде тиги охрана болсо өкмөт текшерет экен да. Ошон үчүн төлөнөт экен. Портал групп менчик экен, частный экен, аякта текшерип ушун нөл кылып коюп турду. Ошо себептен эле болду. Ошо мен элге кайрылып айтарым эле ошо эме кылгыла. Ага барып прокурор кайрылгыла төлөп берсин акчаңарды. Төлөп бербесе 2 жылдык биякта журналдары бар. Журналдарын көтөрсүн. Ким канча төлөдү, ким канча келди. Эл эспесин да карапайым кишилерди. Эмне үчүн мынакей сүрөттө мен сизге дагы бир сүрөттөрдү жибергем, көрсөтүп берейин да, баарынан кызыгы. Бир кичинекей карапайым машинеси турат, мынакей. Аны штраф кылып атат. Анан могу жерде бирөө турат, жип. Анга тийбей атат. сурасызбы эмнеге ага тийбей атасың деп? Ага тийбесе ал мынтет жипти деп кызматкерлер айтат, чоң кызматкерлер колунан келгенин айтат. Эртең аны менен тытышкым келбейт, аны менен эме урушкум келбейт. Эртең мени жумуштан алып салат, эгер колунда келип калса, тийип калса деп. Аны карапайымдыкын алып койсом дейт. Карапайым эч жака арсан албайт, бара албайт. Мыйзамды билбейт дейт. Жиптин ээси болсо мыйзамды билет дейт. Себептегенде ошого ориентировка кылышкан да. Көңүл бурушкан. Ага бир катар суроолорду антимонополияга бересизби? Бери калган антимонополияга берели. Эмне үчүн көсөмөлгө албайсың эмени депти. Бааны. Эмне үчүн уруксаат берип койдуң ар бери ташыганга. Неме тиги калькуляция түзүп берген жоксуң. Азыр биз Кыргыз өкмөтүнө караштуу монополияга каршы агенттигине келдик. Ошол жанакы эвакуаторлор боюнча бир катар суроолорду берели деп атабыз да. Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине караштуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматына келдик. Жүрүңүз агай. Орусчасы служба Антимонополия. антимонополия. Начальник билгендер. Ошол келели. Журналисттер. Что беспредел? Я адвокат. Замдиректор сизби? Ошо келди. Siz Kayseri'de? Что беспредел? Кайраттын өзү. Суроолор бар. Скип берип алак. Siz конкретно зам директора болуп кетесиз. Мен тойлойм. Кандай сизде? Кайсы эмеге? Мен мынча тиги портал группа болчу ошол бир суроолор бар эле да. Калькуляция боюнча кантип бергенде эмне болгон, келишим бар ошондо. Эмне суродуңуз порталдар боюнча? Портал групп жанакы эвакуаторлор боюнча. Эвакуатор салып кеткен машина. Ошонун салып кеткенин акчасы тууралуу салдым, ошону бириктеп атабыз. Иш сотко берилген, а сотко. Ошону карап атабыз да. Заместитель. Замгектабы, э? Жок, бул жакта. Ага эми айтсаңыз биз кыстырма кылып кетели. Антимонополия бул эмне кылып бериш керек? Ошол мисалы портал группка эвакуаторлорго 1150 сомдон салып атат. Ошону баасын бул монополияга антимонополия чыгарып бериш керек бе калькуляциясын? Бул бааны ар кандай койбош үчүн ошончо антимонополия койгон да. Бул антимонополиядан көсөмөлгө алат, элден бааны туура алып атабы, туура албай атабы. Эгер туура алган күндө мамлекетке да акча түшүш керек да. Ошонун ишин канча мына мен жана айтпадымбы? Охранага 30 сом налог төлөп атат да. 1100 налог төлөбөй 0 көрсөтүп атат. Ошонун баарын тең анан 1350 сом туура коюлдубу же туура эмес коюлдубу? Вот ошону көзөмөл. Себеп дегенде антимонополия ошолорду көзөмөлгө албай эле тиги портал группанын
ошонун жетекчилери кандай жасап келип берсе, антимонополия ошондой эме менен эле ошону бекитип берип койгон. Ошону бекитип берип коет. Ал эмнени А бирок жүйө болуш керек да, негиз болуш керек да ошого, а? Негизи болуш үчүн хронометр ачылыш керек. Болчу. Булар жазып атат. Антимонополия 16 километрден бери тартып келет экен деп. Ошо. Салам. Келдик. Сіздерге кірелі дедік. Эвакуатордун баасы калькуляция. Калькуляция боюнча ушуну тарташ болду септемде мен машинем эвакуаторго салып алып кетип калдым да. Анан мага 1350 сом төлөтүп койгон. Ушундай сен туура эмес ташып кеткен үчүн биздин услуга ушуна деп. Анан ошол услуга туура алып атабы, туура эмес алып атабы деп ошо антимонополия сурайлап атканбыз. Жок, ошондой баа коюлган да. Алар биздин койгон баа менен гана алат да. Жанагы ошол стоянкасында акча төлөгөн жерде биздин пресс-курант турбайбы? Ошол жерде ошо баа коюлган. Жок, болупту анда баа коюлса дейли, макул. Биринчи болсо. Мен сотко кайрылдым да 27 январда мен машинамды алып кетти. 1000 сомду мыйзам салып кетти. Ошону кайтарып бергиле деп атпаймынбы? Кайтарып бергилсем, эвакуатор жабып коюптур го. Биз калькуляциябыз туура эмес деп. Жок, алар иштеп атат. Иштеп атабы? Жок, иштеп атат. Ошон сиздин кабинетке кирип отуруп жатканда болот. Сиз замсызбы? Ооба. Анын кабинетке кирбейсизби? Эчтен сүйлөшпөй элечи. Бул маселени мен негизинен курировать этпейм да. Бизде башка зам бар. Ошол киши жооп берет деп ойлоп турам. Ал зам жок болуп калса, начальник жок болуп калса, начальник бар, эгер сиз тариф боюнча сурооңуз. Жок, чыгып кетпеди. Сиз деген как зам болуп калган эми ошо биятын жетекчиси болуп калса автоматически эле. Бирөө командировка чыгып кетсе, бирөө ооруп калса, же бирөө унутуп калса, сиз автоматически баарын ордун тейлеп калса, ошо көрүп калган кишини кошо чыгарбайсыз. Сизге кайсы маселе кызыктырат? Меники калькуляциялар кызыктырат да. Ошо калькуляция туурабы, туура эмеспи, ошону эле кызыктырып атат мага. Туура алып атам, мен туура соттошуп атамбы, же туура эмес соттошуп атамбы? Ошону эле тактап алайын деп атам. Ошо балаңыз ол кагазды берген онда. Калькуляциябыз ошол. Жөнгө салуу чөйлөр башкармалыгы. Assalomu alaykum. Силер отуруп Сиздер отурбайсыз болсо, мен кеп жаныма. Өзүм иштерим бар. Жеке түшүндүрүп берет. Бул башкармалыктын башчысы. Ооба. Как сиз жетекчи катары киши түшүнүп алсаңыз, көрүп алсаңыз. Жок, мен билем аны. Мындай да. Мага момундай калькуляция беришкен да. Анан акчынчы болсун. Келиңиз. Мен суроо болсо жооп берем. Жок, сиз отурбайсызбы, как жетекчи катары. Жок, бул мен сизге айтпадым. Мен өзүм иштерим бар. Мына жооп берет сизге. Сизге жооп керекпи же эмне керек? Жок, сиз как жетекчи катары Як отурбайсыз, мүмкүн болсо. Журналисттер да келип атпайбы? Келип отуруп коюңуз. Мен айтып атпайм. Бул башкармалыкты башка орун басар тейлейт. Ошондуктан ал киши отурса туура болот. Менин бул башкармалыкка тиешем жок. Бул башкармалык жооп берет. Анан айтатам да, момундай мага калькуляция берген эме жигитчи. Аты эмне? Ислам. Ислам. Анан ушул калькуляция туура эмеспи деген маселе да. Меникин 1350 сом алды эле, тууралбы, туура албадыбы деген эле маселе коюп атам. Ошол эле? Ошол эле болду. Мунун тууралыгын биз текшеребиз байка. Жана мыйзам боюнча азыр 202 постановление бар, 2017-жылы чыккан. Ошонун негизинде ал жерде жана ким эле ГП ГОБдун астында ГП бар, ЦТН деген. Ошолорду 3-пункт определять эткен эвакуация менен ошол ГП заниматься этет депчи. Ал ошонун негизинде алар анан тарифи антимонополия менен макулдашылат деп. Ошонун негизинде булар расчётун алып келген. Ошол расчёттун негизинде биз 1350 сом деп макулдашып беребиз. Бул жерде карасаңыз 2735 сом деп турат. Бул 2 машина эвакуация кылат. 2 машинеге ошончо баабы? 2 машинага 2735, 1 машинага эсептегенде 1350 сом чыккан. Ошол каяктан келип чыгып атат 1350 сом деген? Эмне себептен? Километражнабы же бензин кеткенде же эмнеге болот? Бул жерде жазып атпайбы? Стоимость машины 1,5 миллион депчи.
Анын амортизациясы алынат. Mercedes-Benz эвакуатордун машинасы 1,5 миллион болсо, анын амортизациясы бар. Мынча жылга срок службасы бар. Самортизация, это экономический термин. Анан амортизациясы алынган канча процент? Фирма ошондо өзүнүн чыгымынын баарын ошака киргизип Чыгым баарын киргизет. Например, булар өздөрү хронометраж кылып чыккан. Хронометражды биз кылбайбыз. Совместно да кылабыз. Булар хронометраж кылып чыккан 16 километр бир эвакуацияны кылган расстояниясы. 16 километр. Туда и обратно. Стоянкадан барып келген деп. Бизде ошончо чыгабы? Эми булардын хронометражы бар да, өздөрү комиссия. Ошону текшердиңер беле, барып көрүп дегенде текшериш. Жок, биз аны текшербейбиз. Алар өздөрү приказ чыгарат, комиссия түзөт. Хронометраж бар. Биз правильносын. Ким утверждать кылат? Ким утверждать? Биз макулдашабыз, утверждать этет вышестоящий ГУБДД. Кимден? Азыр мындай да байке. Азыр сиз өткөндө келгенсиз туурабы? Ооба, келдим, кеткем. Прокуратурага да жазыпсыз. Биз карап макулдашканбыз. 2 февралга чейин суроо эле. Андан кийин 2 февралда суроо бүтүп, биз 9 февралда кайра по факту 2023-тү карап чыкканбыз. 2023-түн по факту эмесин, расчетторун. Ал жерде мо ГСМда 73 сом деп алынган экен, былтыр кымбат эле. Быйылкы жылы 71 сом деп алынды. Азыркы средний баа 71 сом. Дистопливдун баасы. Ошентип алынып чыгып, азыр 1300 сомго макулдашылган. 50 сом арзан. 50 сом арзан. Ал бирок аны пока бекителе экен. Аларчы. Бизге да депутаттар чалып атат, азыркы күндө эвакуация болбой атат деп. Биз макулдашып бергенбиз 9 февралда уже 1300 сом. Эмнеге болбой атат? Бир айдан бери болбой атат. Жок, аны, по-моему, өздөрүнүн внутренний эмелер, маселелери бар окшойт. Потому что алар утверждение кылгандан кийин анан иштеп башташ керек да. Эми мен сизгечи 27-де келип кетмеле, качан келип кетмеле? Январдачы. Айтыңыз, мен отпускада элем. Азырбакта. Ошо эмеде Неге бир эле суроо неге тиешеси бар жок беле, неге 1150 сомдон эч кандай салык төлөнбөйт? Неге салык төлөнбөйт? Неге салык турбайбы? Карасаңыз. Канча салык каралган? НДС 12%. Эсеп алды эмесин. НДС деп атасыңарбы? Могу чекти ошак окусаңыз, могу чек окусаңыз. Чек ошол экен. Эмнеки бул дагы чек бул. Котун сарай бул деген эменик 30 сом. Могу эсептеп окусаңыз, эмне деп турат? Контрольный кассовый чек. Яни НДС Жок, бул маселе налоговыйга да. Бизге жок, силерде каралган эмеспи налог? Жок, эгерде булар төлөсө, налоговый текшерет дагы силер мынча налог төлөшүңөр керек экен деп туруп. Ошол контрольный негизи каралганбы могу калькуляцияда? Налог калькуляция вот 12%, анан 2% деп каралган. Ошо канча сом болот ошондо? Сизден чыгарган калькуляция могу азыр сизден чыгарган калькуляция боюнча төлөнгөн баа могу. Канча төлөш керек эле могу машинеден? Агайдыга 1150 сом төлөп атпайбы? Ошондон 12% НДС, канча процент дагы эмнедес? Налог с продаж. Канча процент? Ошо бир машинени эсептеп беребиз, 1150 сом. 139-140 сом деген. НДС 140 сомдой төлөнүш керек, эмечи налог с продаж канча? Жок, экөө биригип. 150 сом. Абияктан нөл. Эми ал налоговыйга да вопрос. Жок, налоговыйга бериңиздер. Бизде компетенция эмес да, бизде каралган, ооба. Ал бирөө өздөрүнүн да жоопкерчилиги, камеральный проверкасы болот, андан биз мындай да, бул азыр коюп берген баанычы, кийин аткарылышын текшеребиз. Жыйынтыгы боюнча. Например, сиз айтып атпайсызбы, эмнеден түзүлөт депчи. Ремонт автомобиля деп атат, бул жерде, например, 150 10% алып атат да 154.699 чыгып атат. 10% кетип атат. Ремонт автомобиль. По факту, например, бул плановый да, например, биз билбейбиз да, кийинки мына 2024-кө 1300 сом согласовать этип бердик, биз билбейбиз да канча ошо 154 миңге ремонт кылабы депчи, по факту бузулабы деп. А по факту 100 миңге ремонт болуп калышы мүмкүн. Эгерде 54 миң завышение болсо, биз кийинки жылы текшергенде фактически анда доход бюджет алынат сумма. Налог алып атканда селерден кантип? Жок. Налог алынбай атса селерден бул кантип? Анан эмесе бир машинеден ушунча алып атасыңар. Могу бир машинеге түшүрүлгөн калькуляцияда. Анан бир машинеден силер ремонтун чыгарып, бир күндө мисалы бул машина 10 машина алып келсе кандай болот? 10 машина алып келсең, мына 10 машина эсептеңизчи. 1150 канча болот? 10 машина эсептесеңиз канча болот? 10 машинени алып келди. Бир машина 10 машина алып келди бир күндө.
13.500 сом төлөнүп атат, налог төлөп атат да бир машина. Бирок булар 2ден алып келет, көбөйтөсү 2ге. Бир машина 2ден алып келип атат да. Ошондо 27 миң сом бир күндө таап атат машиначы. Анан ошо амортизациясы, майы ошактан канча кетиш керек? Ошол жагында каралбайбы дейм да. Жок, каралат, по факту каралат. Эми мындай да, жана сиз калькуляцияны ким түзөт дедиңиз? Алар түзөт, биз тууралыгын арасында. Эме мыйзамга туура. Мыйзамга. Эми ол жерде мыйзамда жазып атпайбы? Мындай правила принудительной эвакуации перемещения транспортных средств на специальных автостоянках и хранения, да? Применение блокираторов колес и других видов приспособлений. 4 апрель 17 жылы чыккан экен токтом. Эми ушу токтомду айтып атпайбы, мону жазып атат да, монтип. Оплата работ принудительной эвакуации на хранение эвакуационных транспортных средств на специализированных стоянках в форме наличных или безналичных платежей по тарифам, утвержденным в установленном порядке с согласованием уполномочен государственный орган в сфере антимонопольного регулирования. Силер менен келиш керек дейт. Мазмуш керек дейт. Методика расчета утверждается уполномочен орган в сфере безопасности дорожного движения ОВД дейт. В установленном порядке совместно с уполномоченным государственным органом в сфере антимонопольного регулирования. МВД менен силер биригип методикасын бекитесиз. Келишиңер керек дейт. А биякта силердин утверждениеңер жок болуп атпайбы мында? Методиканы берсиз. Мына бул жерде методика. Жок, аз көрсөтүп берем. Көрсөтүп чыгарсаң эме токтомдон. Мына оплатаны дейт, бул силер койгондо дейт. Бан силер менен портал алып кеткен группа. Порталга тиешебиз жок. Порталга тиешеңер жок. Айтабыз. Силер түзөткөнсөң, милиция менен, биздин МВД менен калькуляция түзөп, анан порталга жок, ал жерде байке, мындай да. Мына бул жерде калькуляция эмес, сиз туура эмес ушунтат. Оплатасы. Методика расчета деген кайсы статьялар кирет, расходтор. Ошондой методика дейт. Ал эме, мону эмес, буну биз эле текшеребиз. Жок, текшергиле. Ага, эмне үчүн бул жерге утверждено антимонополия, согласовано МВД, анан директор деп жок деп аткан сөз. Көрсөтүп берем, аны сиз сураган эмес. Черный катары болуп атпайбы? Жок, эме бар, көрсөтүп беребиз. Сиз аны сурадыңыз беле методиканы? Чыгарсыздар. Чыгарып берчи ошо. Жок, расчетын алганбыз. Ал эмеде бар. Открытый токтомдо бар. Любой адам көрсө болот, ал нерсе. Биздин дагы приказ айтканда силерде хронометраж жүргүздүңөрбү деп сурасам, балаңар айткан жок деген. Жок, бияк бууду жүргүзөт, биз жүргүзбөйт, только биз карап туруп туура экенде эле кол коюп беребиз. Ошентип атасызбы? Ошондой деп атат. Антимонополия силер андай эчтеке кылбай эле карап туруп нормальный деп кол коюп берет. Сиз атыңыз ким? Кайрат. Кайрат байке, сиз туура эмес айттыңыз. Эч нерсе болбойт. Антимонополия эмне кылат? Бул жер кантип регулировать этесиңер анан? Эмнени регулировать? 1300 сом чыгарып атасыңар ошону. Анан эмнеге кантип анан тийлер чыгарып берген калькуляцияны кол коюп берип атпайсызбы? Жок, сиз туура эмес айттыңыз. Алар мындай деп атат. Алар быйылкы жылкыга дагы ушул 2735ти бир машина коюп бергиле деп келген. Бир машинеге 2700бү? Мону карасаңыз. Анда 2 машинеге 5000 сомбу? Ооба. 2 машинеге 5000 сом. Биз айтып атабыз, по факту силер 2 машина алып кетесиңер. Анан ГСМиңер быйылкы жылы 71 сом болду бул жериңер. По факту азыр средний Кыргызстан боюнча дистопливон 71 сом. Ошонун койгула деп атабыз, 2 сом түшүп атат. Могу ремонт автомобиля, транспорттар по факту алынат, штатное расписание. Мына адам канча зарплата алат бир жылда? Ал директор менен бекиткенби? Ошол полный статьялар каралып чыгат. Интернетте мына договор алынат, кайсы провайдер менен иштейт. Затраты на коммунальные услуги. Сууга канча бересиң, теплоэнергияга канча бересиң, светке канча бересиң, баары каралат пакет. Ана рентабельность услуги бир жылгабы? Бир жылга бөлүнөт да, анан километражы менен чыгарылып туруп, бир автотранспортко чыгарылып. Атыңыз ким дедиңиз? Санжар. Санжар. Бул калькуляция туура деп атасызбы? Ал бердиңиз ба? Берди, алдым. Кана. Мына, сиз айтып аткан маселеде туура деп атасызбы? Ооба. Түшүндүм. А эгер туура болсо эмне үчүн эми портал көп бир айдан бери иштебей отурат? Жок, ал маселеси биз 1300'дү уже 9 февралда согласовать этип бердик. Ужечи быйылкы жылкыга. Алардын былтыркысы 2 февралга чейин эле болчу. Быйылкы жылы согласовать этип бердик. Алар утверждение кылып иштей бериш керек, ужечи эвакуация кыла бериш керек.
Аны не істейді? Биздин жумуш бүттү уже. Ал жагына мен алар айтат жооп бере албайм. мыйзамды бузуп калып калькуляция туура болбой калган үчүн иштебей токтоп калдык тигиндей мындай. Алар да азыр бүгүн эле эмеси ГОБУдун директору алмаштырып атат. Может ошол маселелер болду. Санжар фамилия ким? Кокошеров. Мына сиз айтып аткан жанагы. Методика. Положение. Совместный приказ Госагентства антимонопольного и ГОБДД от 11 сентября 2019 года. Шуларны согласовать кылыш керек да? Бул методика. Бул жерде жөн эле көрсөтүлөт кандай регламент, кандай согласование болот, кайсы статьялар керек деп. Муну силер түзүп. Это бул калькуляция, буну биз түзбөйбүз айта. Бул калькуляция эме. Ошондой методикасы силерде калькуляция тигилер өзү түзүп келеби? Бул жерде мындай общий эле статьялар каралат, кайсы затраталар кирет. Болду. Цифралар жазылбайт. Бааны өзлөр коет бар. Бул жерде калькуляцияны булар өздөрү түзөт да, бул жерге директ эме бухгалтер кол коюп туруп келет. Точно ушундай экенин силер кайдан билесиңер? Жок, мен айтып атпайм эке. Бул сиз, например, кийинки жылы ким mesela точно ушундай экенин, могу айткандай эле кетет экенин баары 2 жылдан иштеп атат да, 1 жылга точно кетип контрольный барбы? Жок, контрольный мероприятие. Сиз сүйлөшмөлүң го, бияк менен сүйлөш. Эме контрольный мероприятие жыл жыйынтыктагандан кийин болот. Сиз, например, быйыл иштеген жок да, 2 жылдан бери иштеп келатабы? Канча жыл болду? Көп жыл болду. Канча 2018 иштеп атпайбы? Анан жылдаганы кандай? Ошол мога туура келип атабы? Жылдагы отчеттору, ремонттору, суулары 2022 киргизип атабы? Кандай 22? Берсеңиз жана 202-чи токтоңузду. Мына. Жок, методика. Могу. Былтыр кандай болуптур 2023-тө? Точно аткарып туруп калькуляциясын. Ал жакта мурун мындай болчу, мен кошуп кетtim. Баягы тендер менен. Мен айтып түшүн. Могу 30 декабрь 2022 редакцияда. Карнашмы чибелейм. Жок, экинчи өчүрүп коесузбу? Эмесми. 2022 жылдын 30 декабрында 724 редакциясында ГОБУДны определять этип атат. Силер эвакуацияласыңар деп. Ага чейин булар конкурс менен кылчу. Биз предельный бааны коюп берчүбүз, булар конкурс өткөрчү. Анан кимдер катышып, ошол кайсы компания болсо ошо менен иштешчү. А мына расчётты биз ошондо 2023 жылы февраль-марттарда карап атабыз. Январь-февраль. Могу 23 жылсам былтыр эле каралдыбы? Былтыр эле каралган. Буга чейин канча сом эле? Буга чейин мал конкурстан канча катышты? Жок, калаган койчу эмес. Алда биз предельный баа коюп берчүбүз конкурстун. Канча болду ошо 22-жыл канча эле? Ал жакта Эми мына айтып 1500 сом белгиленген предельный баа. Ошондон ашпаш керек деген сөз. Ошол баанын алкагында компаниялар конкурска катышып, ГОБУД менен договор түзүп иштешчү. А 2023-төн бери биз определять этип калдык баасын, конкретно баасын. Бул 1300 сомдон 1 сомго дагы бул жакка дагы өтө албайт деген сөз. Анан сиз контроль боюнча сүрүп атпайсызбы? Сиз, например, быйылкы 2024-кө телефон алам деп пландайсыз турабы? Же мындай кылам деп пландайсыз? По факту башкача болот да. Плановый затрата менен коюлат. Бул нерсечи? Жок, силер антимонополияда ошон үчүн килтеген агенттик отурат дагы, туурабы? Жок, бул жерде мына принудительная эвакуация транспортных средств осуществляется государственным предприятием, подразделением безопасности дорожных жолов. Эвакуаторлар мамлекеттик эмес да. Мамлекеттин машиналары алып кетет деп атат. Жок, ал башка, ал маселе башка. Ал бизге эмес. Ал ошо ГОБУДга, МВДга барып суроо беребиз. Аны суроо беребиз. Аны эмнеге түзүп берип атасыңар частный компания? Жок, биз түзбөй атабыз. Буну калькуляцияны биз түзбөйбүз. Биз тууралыгын карайбыз. Например, айтып атпаймынбы? Эмне үчүн ошо уруксат берип атасыңар туура деп. Буякта сен анан эмне деп берели? Жок, айтпайсыңбы? Мамлекеттин кызматкери келсин, сен келбедиң. Жок, айка, сиз юристсиз, эмне деп берели аны? Мамлекеттин кызматкери келсин деп бериш керек. Жок, мамлекеттин кызматтары частный да бул частный. Главный бухгалтер келип атат, кол коюп, бизге алып берип атат, могу расчёт. Главный бухгалтер мамлекеттин кызматкери эмес да бул. Неге мамлекет? ГПНК да бул. Кайсы ГП? Могу ЦТН, ГОБУДдун. Могу түзгөнү ГОБУДу же частный фирма? Эме, частный фирма түзбөйт. Мен силерге түшүндүрүп атам го, сиз юристсиз, а? Мына адвокат да болуп жүрөсүз. Мына сиз айтып атасыз, мына жерде осуществляется ГП предприятием подразделения. Мен өчүрүп сизге башка чыгарып коем. План чыгарып бер. Жок,
Эменде ГПны определять этип атат. Бунучу мамлекет. мамлекет алсын деп атат. Ушул эвакуация кылсын деп. Ана жеке компания кылып атпайбы аны? Ал маселе бизге эмес деп атат. Ал кимге аны? Биз мынаны ГПга коюп берип атабыз. Эмен фактор 23 приказы. Демек силер деген мамлекеттик ГПга коюп берип чыгарып берип атасыңар, ГП болсо тиги жана ОСО эмне? Портал групп. Портал группа берип коет атасыз. Ал эконун ортосундагы мамилеге биз тиешебиз жок. Бааны болсо ГПнын бухгалтерия чыгарып берип атасыз, да? ГПга коюп берип атат. Мына полный расходтор ГПнын расходтору. Портал бул вообще калькуляция канчалык деңгээлде туура чындыгы бар же ушул? Тууралыгы биз эгерде текшеребиз, например, бир жылдык отчет жок экен да силерде. Быйыл бир эле жыл болуптур да. Айта албайсыз азыр. Мына, например, айтып берейинби сизге? Былтыркы жыл мына былтыркы жыл согласовать эткенде мына 73 сомдон алынган ГС. Могу быйыл 71ден алып атат. Нерде ушулар маслалар калып атат. Годовой пробег калып атат. Мына, например, 2023 жылы эвакуаторду 346.300 сомго ремонт кылыптыр. Бул по факту, бул жерде акты бар, кайсы СТОдо ремонт кылгандар. Биз счет фактураларын сурайбыз, копияларынчы. Эртең Алардын неме кылат? Эртең $5000 кылдык десечи, кагаз счет алып келип. Анда бай көтөрүп кетеби. Кылып беребиз. Эмнеге? Андай болбойт. Эмнеге болбойт? $5000 биз кантип текшеребиз байке? Счет фактурасын берсе. Чөс эле кантип текшеребиз? Накладные расходы деген бар. Ошо накладные расходтон чыгыш керек. Канча чыгарат? Мына накладной расход деген эгерде түз расходтор жок болсо анда через накладной кетет байке. Мына транспортун ташып атасыңар, коюп атасыңар, бензин куюп атат, аны жазбайт. Накладные расходы деген болот. Ошондо отурат. Администрация, зарплата, ремонт. Бул жерде администрацияныкы жок зарплата. Эртең булса Сиз айтканыңыз туура. Эвакуатор келди, айтат, мен 10.000 сатып алдым, 7.000 ремонт кылдым десе, аны 7.000 кошуп элден алып бересиңер ошо акчаны. Жок, 7.000 деп айтпайт. Эмнеге айтпайт? Мен айтам сурайбыз, кайсы СТОдон, ал жерден счет фактуралар. Азыр СТОдон кайсы мисалы сен 10.000 алып кетти. Ал башка маселе. Мына ушундай да. Ал башка маселе. Биз кагазга ишенебиз. Сен кагазга ишенбейсиң. Сен бияк мамлекетте отургандан кийин мамлекеттин эмеси менен ишеди. Хронометраж жасатып сиз аны кагазга ишенесиз деп. Мына мен деле кагазга ишенип атам, что машинени эме алып кете албайт экен, менчик машина. Мамлекеттин машинени портал, мамлекеттин гана машинасы алыш керек экен деп. Азыр портал группа карасаңар, бүт менчик машина турат ошол жерде. Жылбай кар басып жатат. Мына ошол tuttum. Эгер булар мыйзамдуу болсо эмне иштебей жатат экен? Бир айдан ашык иштебей жатат. Жок, ал башка маселе. Ал бизге эмес байке. Мен өзүм мен силерге эмне эле коюп атам. Баа боюнча эле коюп атам. Эмне үчүн мен өзүм адвокаттан тышкары мен экономистмин. Экономист болуп жүргөм. Мен экономистке иштерди жакшы билем. Калькуляцияны түшүнөсүз. Калькуляцияны түшүнгөн үчүн силер менен таймашып тартышып атам. Эгер калькуляция түшүнбөсөм, 1300 сом төлөп коюп жүрө бермекмин. Азыр буларда да иши бермек. Элдин чөнтөгүнө кирип атпайбы? Коррупционный схема түзүп атпайсыңар, мамлекеттин бийликтин башчысы менен чогуу. Кандай коррупционный схема? Мен директорге коррупционер деп айтам ачык эле. Эмне боюнча? Мен айтса, мен сотко берсин, мен даярмын соттошко сен директор менен. Момундай фиктивный кагаз менен эвакуация. Кандай фиктивный байке? Биз расчёттун карап атпайбызбы? Биз тарифте ар бир нерсенин өздүк накы болот байке. Мен айткан жокмун, мен айттым. Сен директоруңду сотко бериш керек. Ушундай фикция жасап, элдин чөнтөгүнө кирип коррупционный схема түзүп алып, ошолордон акча алып атат да. Эгер албаса акча, момунда түзмөгөн эмес, силерге нормальный калькуляция. Калькуляция туура эмес бул. Фиктивный. Несі туура эмес? Предметне сүйлөшөлү экен. Предметне. Жок, предмет жок. Мен бул кагаз менен сүйлөттүм. Жок. Сен айттың, кагаз менен сүйлөшөт. Сиз экономистсиз, предметне по статьям кетели экен. Отуруңуз. Жок, по статьям эмес мен. Мага ол жетишет, что калькуляция мыйзамсыз. Несі туура эмес байке? Эмнеси? Ремонту туура эмес. Айтып атасың, 3000 ремонт кылат, 5000 сом кылат, 10.000 сом кылат. Канча ремонт кылса, ошону төлөш керек. Жазып бергенде эле учет. Анан ким төлөш керек байке? Накладный расход деген. Жок, өздүк наркка эмне кирет? Өздүк наркка. Хорошо. Өздүк наркка эмне кирет? Машина канча алып барды, канча кетти, хронометраж. Бүттү, ошону айтат. Канча бензини кетти, ошону алат. Анан амортизация деген барбы? Отурайсыңбы? Амортизация деген кошпойт. Анан кийин амортизацияны бухгалтер өзү кыла берсин. Нар жакта башка. Жок, байке, мындай да. Сиз амортизацияны алдыңыз. Деген ал эме деген өзүнүн прибылинен кылсын амортизацияны исчислениянын. Тиги мекеме. Билдиңби?
Жок, мен таң калганымча могу болуп атат да. Силерге алып келип береткен, силер кагаз менен карап туруп эле болуп нормально деп тур. Эгер мисалы могу ремонтко деп атпайсызбы? Ага айтпады, $5000 десе силер, $5000 да утверждать этип беребиз деп атасыздар. Эгер жок, айтып атам, накладной менен алып келди, тигинде алып келди деп, жана силер фактически барып карап текшерип туурабы, бай келеби деп текшерип кетесиңер да. Анан 16 километр деп атасың, Бишкектин башагы 16 болбойт. Кандай жактан 16 километр? Эмнеде ташып келип атасың тиги. Эмнедейте годовая норма амортизационных начислений автомат составляет 25%. Это деп 386.749 сом дейт, да? Ошондо бир жылдык амортизация кеткен жана запчасть алып берсин. Жок, амортизация деген сиз туура эмес түшүнүп атасыз. Сиз телефон алдыңыз, Машина бул 5 жылга износ. Жок, износ деп атпайбы, износ. 5 жылдан кийин жаңылашыңыз керек болот, туурабы? Это накопленный болот. Сиз кайра буну 5 жылдан кийин срок списанияга кетет бул нерсеңизчи. 5 жылда ушул акчаңызды чыгарып алышыңыз керек деген сөз. Муну экспертига бербечи. Экспертиза точно чыгарыш керек. Эксперт точно айтып берет, кандай эмне кылат. Силер айтпадым, силер эксперт эмессиңер, сен айтса. Силер налоговик эмессиңер, силер экономист эмессиңер. Силер мыйзам менен гана такшешиңер керек болду. Мыйзам менен жок, мыйзам менен иштедик. Калькуляцияны биз карап экитип бердик, макулдашып бердик. Түскөндү дагы жакшы билбейсиңер. Силердин калькуляцион отделиңер жок, ошону караганда. Андан калькуляция үчүн хронометраж өткөрүп памятка. Мисалычы, жанакы Лермонтова экен ага. Аркы Вефадан алды машинени. Вефадан алды дагы Лермонтова Лагвиненко алып келди жанакы стоянкагачы. Канча километр болду? 16 километр барып келген болобу? Болбойт го дейм. Аяктан 2 машина алып келсе. Аякта көп болсо 3 километр болот жагы. Аякта барып келген жазган жок, 16 деп турат. Болду, ошон үчүн. Ошол 16 менен фактически депчи. Эсептеп, мисалы 3 километрге алып келди, километражы мончада чыгып атасыңарбы? 170 анда. Бул бир машина алып келгенге барып келген 3 километр кетти, значит, мен деген бул жакта 510 сом только болуптур. А силер деген бир машинаны туруп эле любой алып келген келе 16 километрге эсептеп салып атасыңар да, туурабы? Ошол туурабы? Мырза айтсаңыз. Жок. 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 Сен фактически мисалы 16 километрге чыгарып атпайсыңарбы? 16 километр хорошо, 1 километрге эсептеген туура көрөсүзбү, например? 2 километр жерден алып келсе эмне үчүн 16 километр? Эртеңки күнү, например. Жок, эртеңки күнү кереги жок ма? Жок, карасаңыз, айтсаңыз. Эртеңки күнү, например, Киркомдон алды деп коелу. Киркомдон алып туруп 1 километр менен эсептеп чыккандачы. Канча чыгат билесиңер? Эсептеп көрдүңөрбү өзүңөр? Мен билем. Тариф канча чыгып кетет? 10 миңден ары чыгып кетет. Отур. Тарифте чарбайсыңар анда. 10 Сиз ошону предлагать этип атасыз. Сен айтсаң фактически караш кетти. 1 километр калган, 10 километр калган кандай болот? 16 километр алсын. 1 километрин алсын. Урматтуу сиз кылбайла сөйлөсөңүз, кызматкерсиз. Отур. Жумушта биз сизге личный өтүп аткан жок. Жок, кыйкырган кереги жок бизге. Кыйкырбаңыз. Тынч эле сүйлөйбүз, биз тынч эле отурабыз, жөнү сурап атабыз. Каратпайсыздар биздин суроо. Мен силерге айтып берейинчи да. Кандай калькуляция чыгат? Бир сен айткандай 10 километрден кошулат, 16 кошулат, 2 кошулат, 3 кошулат, 1 кошулат, баары кошулуп, средний арифметический чыгат. Ошондо средний арифметический кандай 2 километр болуп калышы мүмкүн, 2,5 болуп калышы мүмкүн, 3 болуп чыгар. 16 болбойт, средний. Бул средний алып атасың 16 километр деп. Орто эсепмен алып атасың, баары 16 километр болот силерге. Ошондо хронометраж деген ошондо эсептелет. Анан эсептелгенде кандай кылат? Машинени саатын карайт, канча саатта жүктөйт, канча саатта эметет, могу жерден тиги жерге чейин ташып барып, көбүнчө мына Киевскийден алып кетти да, Шабаковадан. Партагы ашып кетсе 1,5 километр ортосу. Ошого канча бензин кетет, анан тиги айткандай 10 километрден ташып кетсе канча бензин кетет, ошонун баарын эсептеп бүт чыгаргандан кийин анан накладные расходы деген бар. Административные затраты деген бар. Накладные расходы 20-25% көбөйт ошого. Анан административный расходы 5-6% көбөйт. Административный жок бул жерде. Анан жок. Анан кийин ошонун ичинен анан бөлүнүп чыгат. Серке ремонту $3,000 кетти. Машина 10 миң турат. 386 миң деп атпайбы? Ошондо $3,000 ашып кетет. 3,000. Ремонту кетип, ремонттун баарын жүктөп салып атпайсызбы? Бул ошол акчаны, значит, бул 1 жылда эле, 1 жылга жетпей эле 3-4 айда эле жаңы машина алып экен да. Туурабы? Жана сенин калькуляцияң менен. Кандай 3-4 айда? Жаңы амортизация. Айлык эмес да, 1 айлык эмес. Жок, машина экен. Айтып атпаймынбы? 300 миң канча? 386 миң 1 жылга. Амортизациясы. Амортизация. 3 айда эмес, 3 жылда, да, 3-4 жылда. 3-4. Машинадан 3 жыл иштебейт, бир 10 жыл иштеш керек, 15-20 жыл иштеш керек. Эми мал. Ошо. Айтат, туура эмес алып атасың. Урмат мырза, сиз
Сизге суроо беребиз го. Жо, Слам. Яңыз жетекчиңиз жооп Слам. берет, сиз жооп бересизби энди? Жетекчиңиз турат го, же сиз жооп бериңиз, же жетекчиңиз жооп берсин. Анда жетекчинин ордуна отуруп албайсыңбы? Жок, болду. Эме болбаңыз. Мен эме болдум. Мен сүйлөшө эле, хорошо. Зам начальник фамилиясы ким? Мамаралиев. Билдим, атыңыз ким? Санжар. Санжар, фамилияңыз? Кокошеров. Кокошеров, Мамаралиев, ким аты? Айбек. Значит, могу баарын силер фактически текшерип чыккансыңарбы? Точно ушундай. Быйылкы жылкыга текшерилип туруп 1300 сом бекитилди. Былтыркы жылдын фактически расходдору алынды. Мындай эле суройм да. Бухгалтерин алып келгенине кол коюп бердиңерби, же фактически ар бир нерсесин текшерип? Мындай, мен айтып атам сизге. Жошолу жок, биз кол койбойбуз. Буга биз кол койбойбуз. Бул бизди карап туруп, биз буйрук чыгарып беребиз. Приказ. Приказ чыгарып ушуну иштегиле деп атасыңар. Расчетный материалына, эсептик материалдарын карап чыгып, мындай статьяларын алып, мынча сомго макулбуз деп туруп приказ чыгарып беребиз. Жок, значит, силер ошол мен түшүнгөнүм боюнча могун баарын карап чыгып, ошо буйрукка туура келет экен, бул буйрукка туура келет экен, закон боюнча туура деп туруп эле бааны коюп бересиңер. Бааны макулдашып беребиз. Фактически текшерилбейт. Фактически текшерилет. Бир жылдан кийин. Текшердиңерби анан 1 жыл бүтүп? Жок, былтыркы жыл текшерилекпиз, потому что азыр мораторий, билесиз, субъектов предпринимательства. ГП бул ал субъект предпринимательствага кирет, ишкерликке. Потому что булар прибыль имеет дейт. Туурабы эке? Госпредприятие, если учреждение болсо биз текшермекпиз. Бирок мораторий бүткөндөн кийин биз текшеребиз бул убактыларды. Биз мындай да, сиз айткандай, биз больницадагы тарифтерди жанагы услуга оказывать этип коебуз, баарын макулдашабыз. Платный услугаларды. Аларды кийин текшеребиз. Текшергенде по-любому мондан отличие болот. По факту бензин быйыл азыр 71 алдыкпы. Штраф саласыңар, акчасын айтасыңар. Биз 71 сом алдыкпы расчетко бензинде. Эртең бензин 50 сомго түшүп кетиши мүмкүн. ДТЧ 20 сом разница чыгат. Түшүнүп атасызбы? Ошол разницаны алып туруп биз бюджетке алып алабыз. Незаконно полученный доход болуп калат. Эртең жабылып калсачы? Неге жабылып калат? Жеке компанияда бул. Жок, ГП болуп калат. Жок, ГПнын алдына ОСО деп жүрбөйбү, портал групп жок. Портал группка бизди аралаштырбагыла, буяка вообще тиешебиз жок. Бул жерде портал групп жөнүндө сөз жок. Туурабы эке? 202-де барбы сөз? Жок. О жерде турат, мына государственный предприятие алат машина жыят деп алып кетет. Жок, портал групп жөнүндө сөз барбы эмне? Эмне үчүн портал групп ташып атат деген сөз болот. Жок. Эмне үчүн портал групп ушуну ал айтып атпайбы? Ал башка органга маселе. Ошо МВДга, ГОБДга, башкалар. Бул жерде портал групп жөнүндө сөз жок. Сөз эме расчет портал групптуку дагы эмес. Бул ГПныкы. Значит, муну экспертиза бериш керек болгайсыз мындай болсо? Бул фиктивный кагаз. Септегенде утверждение деген жок, согласование деген жок, ким менен бекитилди жок. 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 Методиканы бердик утверждениени? О, бердиңер. Бухгалтер түзөттү ГПнын бир эле бухгалтер түзүп койсо эле, ошол эле буларга закон болуп атат. Бул муну айтарын себебим, муну башкарткан директордун фамилиясы ким? Иә. Азыр? Иә. Аты айтылды, Асылбаева Гүлшат Кадырына. Асылбай Гүлшат Кадырына дем, сабатсыз, татыктуу эмес, элдин кызыкчылыгын иштебей, бул ошо портал групптун кызыкчылыгын иштеп атат. Байке, эгер туура эмес берип койсом, сот берсин. Аким байке, кечиресиз. Жок, портал групп деген. Кишинин жеке жагын өтпөй сүйлөңүз, макулбу? Алда сиздей кызга төбөсү көрүнгөн эле төрага да бизге. Ал жетекчи. Ал жериңиз туура эмес болуп калды байке. Туура эмес болсо, мен айтып атам. Жок, иш боюнча айтып атам. Эгер туура эмес сүйлөп алсам, ошо директор мени сотко берсин, мен мыйзамдуу иш алып баратсам, Токталиев мени жамандап атат деп. Бул мыйзам деген директордун милдети болчу. Ушунун баарын текшерип каранган. Эмне себептен? Себептен мамлекеттин башчысы башаламан кылып бийликтерге, жетекчилерге коюп атып, ошондо биздики башаламан болуп атат. Эгер адисти койгондо, мисалы мындай ушу мырзаны же Тим мырзаны ушакта иштеп аткан кишилерден бирөөнү койгондо, мындай бардакка келмек эмес. Эшиктен алып келип эле кишилерди коюп эле, ошентип ушундай болуп атат. Байке, азыр сиз айтпадыңызбы? Жеке менчик компанияга деп. Бул жерде портал групп жөнүндө сөз жок, компания жөнүндө. 202де вообще сөз жок. Жок, 200 жок. Ал биз алар менен контактта кылбайбыз. Жок, калькуляция жөнүндө жүрөт. Калькуляцияны да алар түзбөйт, байке. Түшүнсөңүз сиз, калькуляцияны алар түзбөйт. ГП деп турабы 3-пунктта. Жана ГП при ГОБД. Ошону такташайын дедим. Мындатпай, калькуляцияны түзгөндө дейт. Расчёту бааны силер менен ГП менен жанагы эмелер бар биригип чогуу бир методиканы бердик го, совместный приказ деп.
Совместный приказына жолтунда. Жоқ, бердік қой. Аз көрдіңіз бе? Совместный приказ қана. Атсаңыз? Жоқ. Жоқ, Қайрат байке көрді. Жоқ. Жоқ, қайсың? Түсінбей қалдым. Жоқ, совместный приказ сізге көрсеттім ғой азыр. Жоқ, совместный жоқ. Мына. Совместный приказ. Жоқ, совместный приказ. Ошо методиканы. Ачыңыз 202. Жоқ, оптыр ачпайлы мына. Бұл методиканы мен түсінем да. Бұл методика шыққанын. Ушул методиканы негізінде иштегеле деп атат. Ооба. Ушул методиканын негизинде иш жүргүзгүлө деп атат. Анан ар ким эле өзү калькуляцияны мондай бааларды түзгөн түзүп атат да, ошону түшүнүп. Ошону бүт баарын бул методика расчет. А сиздерде методика бар. Как экономист катарын жакшы түшүнөт. Например, мындай да, бул жерде ГП болуп атпайбы? ГП хос субъект, мындай эме субъект предпринимательства болуп эсептелинет, жана ишкерлик субъекти болуп. Анан учреждение болсо, учрежденияларга жана айтып атпаймынбы? Медициналык учреждениялар бар, паспорттолдор бар. Ошолорго прибыль деген норма каралган эмес. Буларга прибыль каралган. Түшүндүңүзбү? Ооба. Булар субъект предпринимательства болуп эсептелинет. Кыскасы Санжар азыр талаштан так жаралат дейт. Талаштан чындык келет. Бул бири-бирибиз менен талашып атабызбы, Просто сиз түшүнбөй атканыңызга мен болуп атам да. Сиз кайра эле жеке ишкерге өтүп атасыз. Ал жерде биздин балким мен сени түшүнбөй аткандым, балким сен мени түшүнбөй аткандырсыз. Балким сизди түшүнүп атам. Бири-бирибиз түшүнбөй аткандырсыз. Жок, сиздерди түшүнүп атам. Түшүнө турган кишилерди коомчулукка алып чыга деп атабыз. Санжар туура айтып атабы, же Токталиев туура айтып атабы деп. Ошону тактайлап атабыз. Эгер Токталиев күнөөлүү болсо, анда мен элдин көзүнө чыгып атам. Ой, мен бекерле буларга айтып атырмын, кечирип кой деп. Сиздерден күнөө кетсе, анда сиздер айтасыздар, ой, биз оңдойбуз, эл үчүн жасайбыз, коррупцияны жоготконго Токталиев жардам берди, рахмат деп айтасыздар. Агай, сиз мындай да түшүнүп туруп туура эмес айтып атасыз. Сиз жеке компанияга кирип кетип атпайсызбы? Анан жеке компания ташып кетип атпайбы? Мен машинамды ким алып кетти? Ал жака биз тиешебиз жок да. Жок, мен аны айткан жокмун. Акча жөнүндө айтып атам. Мен акчаны алып кетип атам. Эмне көзөмөл албайсың? Калькуляцияны деле жеке компанияга төлөп атпайбы? Мамлекетке төлөгөн жок да, жеке компанияга алып атпайбы? Жеке компания болсо жан портал групп деген чек берип атпайбы? Аны деген чек ГП бербейли да. 1300 сом алып атат мени. Силер коюп берген бааны бөлүшпөй атпайбы? Порталды өкмөт менен бөлүшпөй атат. Эмеге налогыга жаздыңызбы? Жазылды. Жана ККМ боюнча. Азыр сенден бар ошактын алабыз. Мен Санжар макулу. Так что органдарга деле жазып коерсуз. Ишарада мындай прокурор, туура айтасың. Прокурор жооп берди. Тура суроо бердим. Ошо берет эле сага айтып кетейин. Сиздерде прокурор чакырдыңбы? Ооба. Мына бир прокурор жазып берип атат. Сообщаем, что в ходе проверки обращений доводы не нашли свое подтверждение деп Каимовтың начальник отдел шаардын прокурору Токталиевке берип атат. Сенин айтканың баары тең далилденген жок. Ал жерден да мага суроо болду. Жок деп, жок деп атат. Сен келжирип атасың деп атат. Прокурорчу. Экинчиси, ошол эле отдел начальник, бир начальник прокуратура отдела Ислам айтып атат. Однако при рассмотрении ваших обращений установлено, что при составлении протокола правонарушения со стороны инспектора Сатимкулу были нарушены требования инструкции. Ал сизге мындай деп атат, байке. Ал экинчи прокурор жазганы сизге протокол жана. Жок. Эми мыйзам бузганыңыз боюнча ПДД ошо боюнча машинамды алып кеткен жөнүндө болуп атат. Мен ошону айттым. Ошо машинаны алып кеткен туура эмес деп атат, ошо штраф кылган. Жок, бирөө айтып атат, туура деп алып кеткен, экинчиси. Бирөө айтат, туура эмес деп атат. Мына эртең ошо прокурорду да тактайбыз. Макул болсо, суроо болсо чала бериңиз. Башка Санжар? Жок, танышынан немете. Азыр Баалар жөнү салонча башкармалыктын башчысы Санжар аттуу мырза менен баарлаштык. Бир катар суроолорду бердик. Бирок күмөн жараткан жагдайлар арбын деп Аким Токталиев айтууда. Анткени калькуляция туура эмес, экспертиза бериш керек, мындай түзүлбөш керек деген өзүнүн жөөлөрүн келтирүүдө. Дагы бул жагдайларды тактаганга аракет кылабыз. Аким ага, ошол айтор, сиздин машинаңыз кай жерде турган? Машинте жакта турган болчу. Жана университеттин бет маңдайында? Университеттин бет маңдайында. Анан эмнеге ушундай толгу мына күндө эле ушинтип турат машиналерчи? Ошон үчүн сиздикин алып кеткен. Меникин байкабай алып кетишиптир.
айтып қойды, фамилияң жазып қойсаң да алып кетпет элек дейт. Фамилияң жоқ болғандықтан ғана алып кетіп қалышыптыр да. Егер Аким Тоқталиев деп жазып қойғанда тиемеген емес екен да. Анан порталдар бар алып кетіп тұр ма акимдерден. Анан көбінше машиналар кімдер алып кетіп отыр? Қарапайым эле кишилерден алып отыр. Егер bir чоң джип, bir чоң машинаны bir крутой машина қойып қойсаң, анын бирөөүнө тийбейт. Себеп дегенде экинчи o portal grubu alıp ketip машина. Аны алып кетип атканда өзү эле мыйзамсыз. Аны өкмөттүн гана машинаны алып кетиш керек. Эгер знакта туруп атпайбы, неме депчи? Мына зак турбай азырчы ага мынакей көрсөтпөйсүз ага мынакей. Жүктөп кетет деп турбайбы азыр, Канча машина токтоп турат азыр? O знак туруп атпайбы? O знак туруп атканда айтат мындай токтосоң штраф салыш керек да. Анан штраф салгандан кийин жанагы инспектор протокол жазып атпайбы тенеге, инспектор. Ошондой эле протокол жазыш керек, жоксо блокировка колес коюш керек да, блокировка. Эскертүү беришип, же блокировка коюп ошо менен эмеш керек. А бул знак турган знагы, эгер сен машинаңды мондай ортого таштап кетип калсаң, ар бир машиналарга тоскоол берсең, жүрүүчүлөргө, ошондо гана жүктөп кете алат. Бул только предупреждение кылып атат. Ай, машинаңарды көрүнгөн жерге таштабагыла деп. Болду. Ошол эле знак. Эми бул знактын эмне кереги бар эле деген сөз, маселе. Бул знактын вообще эчтекин кереги жок. Эвакуаторуна кереги жок. Ол знакты туура эмес коюп койгон. Анысы менен турат машиналар. Жайнап турбайбы? Жайнап турат. Мына карасаң, себеп дегенде бул машиналар эч ким тоскоолдук кылбайт. Бир катар ар жакка тура берсин, бир катары бир жакка тура берсин. Болду. Экинчи катар турса алып кетсин. А биринчи катарды эмне тоскоол кылбай элдер ары бери кетиш керек. Анан эвакуатор ташып алып кетип атпайбы? Эвакуатор туура эмес алып кетип атат. Муну өкмөттүн машинасы алып кетиш керек. Закондо мыйзамда ошентип жазылган. Өкмөттүн машинасы гана алып кетет, частный компания албайт дейт. Анан баарынан дагы частный компания ким үчүн иштеп атат? Бул министр үчүн иштеп атат көрүнүпсүң, башка эч ким иштебей атат. Эгер министр буга кызыктар болбогондо, бул министрибиз эле улан ким дедиңиз? Ниязбеков. Эгер эл үчүн иштегенде министр айтмак, ай элге шарт түзгүлө, арга жерге капкан ловушка коюп койбой, элдин эмесине дебей. Ошону реформа деген ошондон болот да. Жолду. Анан монда знак коюп койгондон реформа болбойт да. Кайта элдин кыжырын келтирип атпайбы? Мына эл мына тет жерден советскийден баштап, бети сопу эмеге чейин, правдага чейин, Ибраимовго чейин. Момда знактын баарын илип койгон. А элдер тегеринде магазин турат, мекеме турат, эл кириш керек, чыгыш керек, барыш керек. Анан элдер кире калып чыга калса эле бүттү штраф. Ал штраф деген кимдин чөнтөгүнө түшүп атат? Ойлы милициялардын чөнтөгүнө түшүп атат, башка эч ким түшкөн жок. Өкмөт 1300 сомдон өкмөт өзүңүз көргөндөй 1 сом түшпөйт. Бүт тикеден тикеле эмеге чөттүм. Чөнтөгүн. А штраф кылганда дорожника ошондон ал өкмөткө чөт экен. Мындай эки бөлүп алып тур да. Бүтө үчүнкү знак өкмөт үчүн иштейт экен, ылдык знак министр МВД үчүн иштейт экен. Болду ушундай экен. Эмтиген тияктан милиция сурап көргүлөчү. Эме портал жок да, 1 айдан бери. Салам алейкумдер. Суроода моякта эвакуатор жүрчү эле, чото жок, эмнеге машина 3 катардан туруп атат. Канча болду байке келген эвакуатор, ошону айтып койсоң. Мен коюп койсом, 1 ай мурун коюп койсомчу, меники салып кетип калышы да. Андан кийин канча 1 ай 40 күн болду, ошондо мен алып кетпей атат да. Эмне үчүн эвакуатор жок болуп атат? Эвакуатор азыр Ош базары тазалап атат, Ош базарда жүрүшөт. Ош базар таза жүрөт. Ошол жакта болот. А биякачы? Бияка келип атам? Бул жакка келип атат, чакырганда келет да. Азыр эми бошоп атат Ош базарда. Чакырып көрбөйсүз келет экен. Кандай? Чакыра аласызбы азыр келген? Бирөөнү жок болду. Чакырып көрбөйсүзбү келерди? А мына эвакуатор сайынкы барсак 4 жатат, иштебей жатышат. Алар Дижинде жана ДТПга барышат да. ДТП болот го. Ошол учурларда алар ошолорго барат да. 4 райондо. Кар басып жатат да. Алар эвакуатордо эле баары эле жүктөй бербейт, аларга бөлүнөт да. ДТПга,
правильно парковкага деп бүт ошо. Апактуу так иштеп атабы эле? Ошо Ош базарда жүрүшкөн. Чак көрөсү бирөө келер бекен деп. Машина Италия толтуруп го деп. Бош эмеспи же жокпу? Камера жок. Камера жок. Учкун байланыш өтпөй калды. Камера жок. Канча берек? Кийишке келип турат, молдакан. Так түшкөн экен да. Менде сурап атат да, мен машинамды алып кетишти. Алдында джип турган. Аны тийбей атат. Мен сүрөттү көрсөтөйүнчү. Мен машинаны алып кеткени туурабы, туура эмес өзү, партап сүйрөп кеткени. Мынакей, мындай да. Мына. Портал машинасы турат. А могу жерде джип турат, мунун алдында. Мен машинам могу жерде салып кетип атышат да. Анан портал салып кеткени туурабы, туура эмеспи? Ушунун порталы. Знак боюнча токтоп турсаң салып кетет да. Туура, э? А портал, менчик портал алып кеткенге акысы барбы же өкмөттүн машинасы алып кетиш керек? Портал өкмөттүн кош керек, бул частный да. Жеке менчик. Биздин прессага кайрылабыз. Байке, моун баары алыныш керекпи негизи? Могу турган машинанын баары алыныш керекпи? Знак турбайт эч жерде. Я, алыныш керек да. Анан мынакей момундай бар да, токтом бар да. Принудительная эвакуация транспортных средств осуществляется государственным предприятием подразделения безопасности дейт. Мамлекеттин машинасын алып кетет дейт, частный кете албайт деп жазып атат го. Мына токтомдо. Айнеге менчик машиналар милициянын костосу менен алып кетип атышат да, ошо. Тактайындап. Мамлекеттин машинасы алып кетет деп атат да. Менчик эме ала албайт деп. Урматтуу эме, Жаран. Знак боюнча токтоп турабы? Ооба. Знак барбы? Бар. Токтоңго болбойт, аны кетет. Жок, меники жүктөп болобу? Жок, мамлекет болобу? Айырмасы жок. Жок, меники жүктөп кетсе ага макул. Бирок менчик машина, портал менчик да. Ага акысы барбы жокпу деп атам да. Себебини өкмөттүн токтомунда айтат го, менчик портал алып кеткенге акысы жок, только өкмөттүк алып кетиш керек деп атат. Эмне үчүн өкмөттүк алып кетпейт? Сиздин автоунааңызды менчик портал алып кетти. Менчик портал алып кетип атат, сүйрөп кетип атат менчик портал. Аны мен көрбөйм, мен аны кайткам. Мына мен сизге көрсөттүм го жана эмени. Жана иштеп аткан порталдын баары менчикпи же өкмөттүкү бар? Мына номеру тура. 61-70 дейт. Ошо Гургайга барып кайрылбайсызбы? Гургайга. Ошо кайрыласыз, баарын портал керек бекен урматтуу? Бош эмес да, жок дейт аны. Бош эмес, жок. Ошо дека чакырат алып. Ким? Всё, рахмат. Хорошо? Всё, рахмат. Всё, мен таанышам. Акин ага. Не? Машиналар толуп турат азыр. Ооба. Анан бул белги жок болсо, кандай жолу бар чечүүнүн? Кандай болуш керек? Эми жүктөп кетиш эле эмес да. Башка эле толгон токой жолу бар да. Эми сиз айткандай жолдор бар, толуп тура, мыйзамда каралган, өкмөттүн токтому бар. Жеке эле машинаны салып кетип эле бирөөнү сыздатуу да эмес. Токтомдо жазылган, эгер машиналар туура эмес, мындай мыйзамсыз турса, анда блокировка колес деген бар. Ошону ар бир машина сүйрөп отурбай, ар бир машинага колесо блокировка коюп коюш керек болчу. Анан протокол түзүп коюш керек болчу. Качан штрафын төлөп келет, анан ошондон кийин блокировканы чечиш керек. Ошондо өкмөткө акча жакшы түшүп турмак. А бул жерде өкмөткө күнгө чыгып атат. Бирөөнүн чөнтөгүнө 2700 сом чыгып атпайбы бир эле тартып кеткенден кийин. 3000 жакын. Бир гана кишинин чөнтөгүнө чыгып атат. Салык да төлөнбөйт анан. Эгер жана биякта мамлекеттен акча бөлүнгөн, блокировка колес жасагыла деп министрге акча берилген. Министрдин токтому эмеси бар, буйругу бар, приказ.
блокировканы сатып алгыла деген бар. Блокировкаларды сатып алышкан, анын баары складта турат. Анын блокировканы сатып алганда, штраф салганда алардын чөнтөгүнө түшпөй калат экен да. Ошон үчүн ушундайга барып атышат. Анан жанагы мына гайлар качып кетпеди. Машинеде өкмөттүк болобу, менчик болобу айырмасы жок. Биз баарын салып кетебиз. Эми менчик машина салып кеткенге мыйзамдуусу аны биздин пресс-службадан сурагыла, ошолор тактап берет дейт. Булар билет. Мыйзамсыз эмес экен. Менчик машиналар эвакуация жасалбаган. Өзүңүз көрүп атасызбы? 40 күн мурун мен штраф салгам. 40 күндөн бери бир эвакуатор жок. Өзүбүздүн көзүбүзчө звонить кылды, айтышты. Эме эвакуатор бошоп атат, Ош базар тазалап атат деп. Эми эле Ош базардан туура келдик го биз, соттон. Ошакта. Көрдүңүзбү бир эвакуатор? Көргөн жоксуз. Эвакуаторду кайдан көрдүңүз азыр? Айтыңызчы. Стоянкада бүтпөй эме болуп турат, кар басып турат. Кар болчу эмне дейт? Бир айдан ашык болуп турат дейт туурабы? Эч ким иштебей эле. Мына эгер мыйзамдуу болсо иштебейт беле? Туурабы? Мыйзамдуу болсо мен анда эмне кылам буларды сотко берип, эмне кылам? Туура иштеп атып туруп коомчулук айтат элем да. Коомчулук иштеп атат. Мыйзамдуу кылып атат. Мыйзамсыз бирөөнүн чөнтөгү үчүн иштеп атат. Министрдин чөнтөгү үчүн иштеп атат. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө боюнча башкы башкармалыгынын кызматкерлери, инспекторлору эвакуатор чакырышты биздин көзүбүзчө, бирок эвакуатор жок. Негизи могу белги тургандан кийин моякта турган автоунааны баары алыныш керек дейт. Баары алыныш керек дейт. Бирок өзүңүздөр көргөндөй автоунаанын баары эле турат. Бирок бир чети каяка токтош керек. Бияктагы ижараларга, офистерге, магазиндерге келген адамдар каяка токтош керек деген дагы суроо бар. Бирок азыр чакырттык, бир дагы эвакуатор жок азыр дейт. Ал эми базасына токтоочу жайына барганыбызда ал жерде айтышты бизге 1 айдан бери, 1 февралдан бери иштебей жатат деди. Дагы эми ГАИге барып, келин териштиргенге аракет кылабыз.